Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу Чолпон Ата шаарынын тургундары. Мен протоколум абдан кооз сөздөрдү жазып, анан ушинтип сүйлөп, анан кийин ушул парктын ачылышына катышып кетиңиз деп бир программаны жазган экен. Анан мен протоколдон чыгып, кичине эң баштык кылайын деп турам. Анткени мына мэрибиз айтып кетпедиби? Ушундай бир жакшы маанайды көтөрө турган парк ачылып, ушунун алдында турабыз деп, салтанаттуу аземдин деп. Мен кичине маанайыңарды түшүрө турган бир сөздөрдү айта турган болуп турам. Ошон үчүн ушундай протоколдон чыгып, кичине эң баштык кылайын деп атам. Анан аягында барып балким маанайыңарды көтөрө турган дагы сөздөрдү айтып кетермин. Мына ушул парк турган жер былтыр эле, мындан 1 жыл мурун эле таштандыларга айланган ушундай бир зона эле, 16 гектар жер экен. Анан былтыр сезон бүтүп электе ушул паркты жасап коелу деп, бул уже управделамиге караштуу экен, биздин ишки башкармалыкка тапшырма берип, бир аз акча бөлүп берип, ушул паркты баштаганбыз. 6 ай болду, 6 айдын ичинде бүтүрдүк мына. Татынакай паркка айланып калды. Жасаса болот бекен баарын? Болот экен. Анан ушу былтыр жайдын күнү ушул паркты жасаардын алдында баштала элек мезгилде мен ушу Чолпон Ата шаарынын депутаттарын, акимди, мэрди, ал убакта сиз мэр эмес элеңиз, башка мэр болсо керек эле. Чогултуп туруп, мен өзүм ушу резиденцияга суранып айттым элем. Ушул жерге жардамды бергиле, андан көрө башка дагы жерлерге спорт площадкаларды салып берели, спорт залдарды салып берели балдарга. Мына ушул жерде 5 жылдыздуу жатакана түшүп атат. Биздин өзүбүздүн эле бай балабыз экен, өзүбүздүн ички эле инвесторубуз экен, ушуларга жардам бергиле деп. Ага анткени бут тозуп аткан экен, аган салдырбайбыз, антебиз, минтебиз, анан акча бер, чөнтөгүмө бер, тигиге бер, буга бер деп депутаттар. Ошону суранып айттым эле, мындай кылбагыла. Биз талаадан инвестор издеп келип салдырып атабыз. 5 жылдыздуу отелдерди, пансионаттарды, ушундай парктарды инвестиция тартып келип талаадан, башка чет өлкөлөрдөн салдырып атабыз. А бул жерде өзүбүздүн ички балабыз келип ушинтип 5 жылдыздуу отель салам деп атса, жатакана силер антип бут тозбогула деп ушу депутаттардын баарынан сурандым элем. Тилекке каршы укпаптыр. Мына бүгүн да баштала элек, ушу тетиги жерде 5 жылдыздуу отелдин башталышы болуп калыш керек эле. 1 жылдан ашып кетти. Бир депутат арасынан Урмат экен аты. Аты жакшы экен, Урмат деп. Өзү бирок урматсыз адам экен. 1 миллион сом алыптыр. Мен каршы чыгам, депутаттардын баарын каршы үндөйм, сени салдырбайм деп туруп. Мына көрдүңүздөрбү? Жаштардын атынан деп келиптир дагы, биз да жаштар каршы чыгабыз деп туруп, $10.000 алыптыр андан. Мына бүгүн да баштала элек, өлүп кетсин ушулардын оозун басайынчы деп туруп бердим ошону деп атат. Бердим дагы, мына эми баштап атам, 1,5 жылдын ичинде ушу жерге тургузам деп. Мен сурандым элем, ушу жерге парк түшүп калса, мына мен парк жасатып берейин деп атам ушу жерге. 5 жылдыздуу отель түшүп калса, силерге шаарга түшөт акчасы. Элге, районго түшөт. Ушу жерге дагы жакшынакай бир нерселер, башка жерге парктар салынат депчи. Мынакей тилекке каршы өзүбүз ушундай өнүгүүлөрдү каалабайбыз да. Жасап аткан адамды көрө албайбыз, бут тозобуз мына. Мына ушундай капачылык бар. Андан сырткары бүгүн мына Караколду аэропортту көрүп келейин деп Караколго бардым, эртең менен эрте туруп. Жолдо келатып, Кудай буйрса Каракол шаарындагы аэропортту, бул эл аралык аэропорт болот. Муну октябрь айында ишке киргизебиз буйрса. Андан келатып Жыргалаң курортуна дагы бир 5 жылдыздуу болбосо да 3 жылдыздуу, 4 жылдыздуу болуп туруп, жакшынакай эс алуу борборлорун куруп атабыз. Аны да ушу августтун аягында, сентябрда ишке беребиз. Аны дагы кийин көрөсүздөр. Андан келе жатып, ар өтүп, бери өтүп атып, түптүн баягы центринен өтөсүң да. Өтүп келатсам, баягы аткана биякта калсын да. 3 ай мурун кыш кетти. Кышында жолго сепкен кум ошо ойдон жатат. Бордюрдун жээгиндеги мусорларды сураба. Чочкоканада мындайча айтканда болуп калыптыр. Анан токтоп алып, сөгүш жарыялап, урушуп, анан тазалагыла деп айтып келдим. Мен муну менен эмнени айтайын деп атам? Ушундай кылып, жакшынакай кылып жасап берсең, ошону колдонгонду билбейбиз да. Анан сүйлөсөк асмандын башын сүйлөйбүз. Сындасак асмандын башынан туруп алып сындайбыз да. Анан кичине өзүбүз оңололу деп
ушуну айткым келип атат да. Мына аксакалдар отурат, ушу жаштарды кичине тыйгыла, тарбияга салгыла, ай андай кылбагыла депчи. Эми ушул жерге 5 жылдыздуу отель салынып калса ошол жаштарга жаманбы? Жакшы да, элге жакшы, башка пайдасы тиет, зыяны жок дегендей. Анан эми алдыда Кудай буйрса 30-июнда деп атабыз. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой 1,5 жылдан бери долбоорлорун даярдап, кагаз иштерин даярдап, ага да 1-2 жылдын убакыты кетет экен, 1,5-2 жылдын убагы. Асман шаарынын долбоору даяр болуп калды. 30-июнда Кудай буйрса кутучасын салабыз. Ал шаар башталат. Ал шаарда дагы бир 500 миңден 700 миң адам жашай турган ушундай расчёту менен шаар болот, 4 миң гектарга түшө турган. Анан кийин аны дагы ушу дүйнөлүк компаниялар келип, сырткы инвесторлар. Биз Кыргызстандан бир тыйын акча короткон жокпуз, анткени ал жерге коротуп шаар сала турган акчабыз да жок. Мына сырттан инвесторларды топтоп келип туруп ошолорго салдырган атабыз. Анан менин айтайын дегеним, мына аксакал, көксакалдар отурасыздар, бийлик өкүлдөрү отурасыздар, мына кээ жерде жергиликтүү бийликтегилер. Жанагындай жаштар барып алып дагы миллиондоп доллар сурабасын анан. Биз шаар салдырбайбыз, анан бизге спорт зал салып бер, анан жол куруп бер, анан же болбосо мен чөнтөгүмө миллион доллар берсең, анан макул болобуз деген ошондой инциденттер болбосун. Ошону тарбиялап айткыла, балдарга мээсине куйгула, андай кылбагыла деп караңгычылыктан чыгышыбыз керек. Кайра тескерисинче сырттан келген инвесторлорго шарт түзүп беришибиз керек. Мондай бөпөлөп алаканга салып аларды сыйлап турушубуз керек. Бардык шарттарды түзүп берип жардам беришибиз керек колдон келишинче. Анан бир нерсе келип жакшынакай нерсе салып коеюн десе, аны колдон буттан алып ылдый тартып, анан мага муну бер, мага тигини бер дегенден алыс болушубуз керек. Мына апалар, жакшынакай апалар да отурасыздар, мына сиздер дагы ошол балдарга айтып, тарбиялап, ушундай деп барын түшүндүрүп айтып турсаңыздар, сиздерге жакшы ыраазы болот элек. Анан эми сөзүмдүн акырында айтарым дагы бир нерсени. Тамчыдын аэропортунан чыгып эле бер карай кайрылдым. Мындан 1,5 ай болуп калды окшойт. Самолет менен конуп эле бери кайрылсам, жолдун жээгинде бир кечиресиздер, туура эмес баягындай бир орой сүйлөсөм, туалет турат да. Эми аялданма. Туалет сыяктуу. Анан токтоп эле, токтогон жокмун, чалып айттым, мону ким курду? Көчөгүлөп жакында эле жок эле, бир жума мурун могу туруп калыптыр. Ким курду? Кайсы акчага курду? Канча акча коротту? Мага билгиле десем, Ген прокуратура бир жумадан кийин берди, 3 күндөн кийин. 840 миң сом коротуптур, айыл өкмөт куруптур, кумтөрдөн түшкөн фондтон акча алыптыр да куруптур деп. 840 миң. Ошону мен 40 миңге да курбайт элем ошону. Бир 20 миңге куруп коет элем да. Анан камалды. Мына бүгүн эки эселеп төгүп атат. Эки эселеп акчаны кайтартып атат. Мен ал жерге проектти жасаттым, ар жакка кеткен, анан бер жакка кеткен остановканы, аялданманы жакшынакай кылып туруп, бүгүнкү замандын талабына ылайык кылып немесин даярдагыла, сметасын. Эскизин даярдагыла дедим, 328 миң сом менен болот экен. Эми аны 5 күндөн кийин ошол остановканы көрөсүздөр, ар өтүп, бери өтүп. Анан мурунку остановка менен аны салыштырып көрөсүңөр. Бул эмне үчүн өнүкпөй келгенбиз? 30 жылдан бери ушинтип жеп баягындай өнүкпөй келгенбиз да. Бирдеме курса дагы бир 5-10 жылдан кийин кулап калат, же болбосо жанагындай жараксыз болуп калат. Ушундай болуп келген мынакей. Бул остановка дагы так ушундай. Ушундай эле дагы бир мисал Таласта да болду да. Таласта бир балдар площадкасын, балдар аянтчасын жасадык деп туруп 4 миллион 800 миң сомду ошол жерге көмүп салыптыр. Ал жерге 800 миң сом да кетпейт эле. Алар да камалып азыр 5 миллион 6 миллион кылып эки эсе үч эселеп төгүп атат мына. А жерди дагы жасайбыз дагы канча акча кетет экенин көргөзөбүз. Мен муну менен эмнени айткым келет? Мына айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге бул эскертүү. Мурдакыдай бардыгына эле жеке эле мэрлер бардыгы эмес, министрликтерге, өкмөттүк кызматкерлерге мурдакыдай мына 30 жылдан бери ушинтип мына моуну сала койдум деп туруп 1 миллионго ал жерге көмүп, анан бир 300 миң сом, 200 миң сом менен бүтүрүп коюп, мындай болбойт мындан кийин. Мындайга жол да бербейбиз. Бардыгын барып туруп бүгүн көрүп коебуз. Канча менен бүттү ушул, канча акча коротту ушул жерге. Эгерде көп коротуп койсо канчасы желип кетти деп анын баарын кайра эки эсе эмес, мындан ары мыйзамдарды өзгөртүү киргизебиз. Мисалы азыр бүгүнкү мыйзамдар боюнча
корогон акча, уурдалган акчанын өзүн же болбосо 2 эсе кайтарасың деген эле нормалар бар, статьялар бар. Биз 5 эсе, 10 эсе кайтармайын түрмөдөн чыгарбайбыз деген мыйзам киргизели деп атабыз. Ато бир өзүн эле жеген акчасын өзүн эле кайтартып койсоң, бул көндүм атат болуп калат экен. Башкасы деле, мен кайра төгүп берип эле чыгып кете берет турбайбы түрмөдөн депчи. Кайра 10 эсе кайтартып, 5 эсе, 10 эсе кайтарган майын чыкпайсың деп койсо, ошондон коркобу деп атам да мен. Ошон үчүн мындан ары андай уурулуктар болбойт. Мына ушул жерге деле эгерде башка бирөөнө салдырсак, где-то 80 миллиондун акчасы кетти болуш керек ушул жерге. Башка бирөөнө салдырсак, жок дегенде 500 миллион акчаны коротуптук деп айтып көргөзүп бермек да мына. Буну биз ошол фонддон алып, спонсорский фонддон алып берип куруп бүтүрдүк мына. Анан эми бул биздин баланста турду эле иш башкармалыгынын. Бүгүн чечим кабыл алып, мынакей биздин баланстан мэриянын балансына өткөрүп берип атабыз. Бул жерден ушул бүгүнкү күндөн баштап сезон бүткөнгө чейин миллиондогон сомдор түшөт. Ал ушу шаардын балансына мына сиздердин чөнтөгүңүздөргө түшөт. Ушул жерден түшкөн акчаны алып туруп, кайра так эле ушундай дагы бир паркты эмдиги жылга чейин салып койсоңуздар болот. Күзүндө баштасаңар, эмдиги жылы сезонго чейин кайра дагы ушундай паркты салып койсоңор болот. Каралбай жаткан жерлер көп, атканадай болуп жаткан жерлер көп. Ошолордун бардыгын ушундай парктарга айландырышыңар керек. Чолпон атаны биз курорттук зона дейбиз, а бирок ал паркындай туристтер келсе, көргөзө турган жакшынакай жериң жок. Мына эми биринчи жолу ушул жакшынакай жер болуп атат, немеден Рухордодон кийинки. Эми ушул жерден түшкөн акчаны бир тыйынын коротпой туруп, башка жерлердеги парктарды жасашыңар керек. Анан парк салабыз десе эле, анан кийин ал жерге барып туруп 100 миллионду коротуп туруп, анан кийин бир жепирейген бир кепелерди куруп коюп 30 миллионду салып койбогондой болушуңар керек калган жер. Биз ар бир тыйынын текшеребиз. Мейли мэриянын акчасыбы, Кумтөрдүкүбү, облустукубу, райондукубу же министрликтикиби бир тыйынына чейин биз көзөмөлгө алабыз мындан ары. Буга чейин деле алып келатканбыз, эми мындан ары 2 эсе күчтүү жумшайбыз. Эми сөзүмдүн акырында айтарым, мынакей ушундай паркыңар, эс алуу жайыңар кут болсун, жалаң жакшылыктар эле болуп турсун, шаарлыктардын пайдасына иштей турган парк болсун. Кут болсун паркыңар. Рахмат.